эме айтып жатпайбы Жанарачы, ооба кийип калышы мүмкүн деп. Ооба кийип калышы мүмкүн. Анткени азыр деле алып көрсөк, ошо чет мамлекеттер биздин оюларыбызды абдан кооздоп, сонун кездемелерди, кийимдерди, өзлөрүнүн кийимдерине биздин улуттук ою чимелерибизди алып эметип алышат да, кийип атышат да, кийиши мүмкүн. Азыр ошо заманбап түрдө жасалган кыргыздын сонун кийимдери чыгып атат. Шоржиктерге эмен салыбы, биздин оймолорду салып койсо. Кадимкидей эле мындай кыргыздын көйнөгүнө же мындай самсалап ошолорго мындай оюлар түшүрүлүп кийип атпайбы, аны кийет, чет мамлекеттер кийип эле жүрөт, көргөм телевизордо. Жаштар сүйлөсүн. Siz айтып атасыз да, биздин айтканыбызга мындай түшүнбөгөн окшойсуз да, биз айтып атабыз. Кыргыздарда шортага ою түшүргөн бул улуттук кийим жок да, бул кыргыздардачы. А буну улуттук шортага ою түшүрүлгөн кийимди улуттук кийим деп айтууга болбойт да. А буну башка өлкөлөр кийсе кие берсин, бирок бул кыргыздардын нукура кийим деп эсептелинбейт. Жаштар сүйлөсүн. Ошондой шорта кыргыздарда чыгып калса сен кийет белең, ошондой мини юбка шорта оймосу менен. Азыркы учурда руханий байлык, мисалы үчүн мактап отургандардын баарыбыз жалпыбыздын да руханий байлыгыбыз азыр төмөнүрөөк экенин өзүбүз эле билгизип атабыз да. Биякта кимден үлгү алабыз? Корей улутулар башка чет батыш өлкөлөрдө болуп атат да, биздин өзүбүздүн кийимибизге такалып калып атабыз. Бул үлгү деген маданият, салт, сана, бүт баары маданиятка кирет, үлгү катары кирет. Мен баягы бир кызды көрдүм да, чачында кореянкалардыкындай болуп, жана кинодогудай болуп, жанагы таңгем беле. Анан өзүм да Кореяга кетем деп атты. Бир заматта уже үлгү алды да, таңгем деп, ошо өзгөрүп алыптыр да, дагы Кореяга кетем деп атты. Ошондой болот. Эмне үчүн силер тез эле үлгү алууларыңар? Эмне үчүн башка улуттар албайт? Мына урматтуу жаштар, урматтуу достор, биздин жыйынтыктоо бөлүгүбүз келип калды. Ошондой болсо дагы 5 секундтан азыркы жаштар кимдерден үлгү алат? Силер кимдерден алсак жакшыраак болот? Бириңердин сөзүңөр бириңер кайталабай? Кыска нуска, оң тараптан. Мо батышты эле айтып атат да, көптөрчү жылаңач жүрөт ушундай деп. Алардын деле жакшылары бар да. Үлгү алса болобу? Болот. 30 жыл кыйшайып өскөн дарак бир жылда түздөлүп калбайт да. Ошон үчүн бир акылман айткан экен. Мен бул дүйнөгө келип, эң биринчи көргөн аял бул менин энем депчи. Эң биринчиден ата-энеден үлгү алыш керек, анан коомдон, анан досторуңдан, мугалимдерден үлгү алыш керек. Жыйынтыктап койсок да, силер ушул жерден азыр биз кийимде эле кийимге эле токтолуп калдык да, мындайча айткандачы, биз кимден үлгү алышыбыз керек. Биз ошо үлгү бүт элдердин бардыгын мисалы үлгү алып, жакшы сапаттарын алып, коомдон бардыгынан жакшы үлгү алып, ошону келечекте өзүбүзгө туура шарт түзүүгө, ошолордун келечек жакшы сапаттарын топтоштуруп, келечекте өзүбүздүн жашообузга туура шарт түзүүгө аракет кылышыбыз керек. Анан кийимге токтолбогула. Бул кийим сенин жан дүйнөңдү кооздай албайт, кийим сенин жан дүйнөңдү тазарта албайт. Кийим менен сен сулуу эмессиң, кийим менен сен белгилүү эмессиң. Кийим сенин эч нерсеңди эч кандай сага пайда алып келе албайт. Эң биринчиден жүрөгүң таза болуш керек. Жанарга кошулам, мен ошо жүрөгүм таза болуш керек. Бул эң биринчиден болсо биздин ата-энеден алабыз, коомдон алабыз, андан кийин айлана чөйрөдөн алабыз. Айлана чөйрөдөн кандай болот? Мисалы үчүн Орозбекти айтып коелук. Мисалы үчүн ал деген бир жынсы кийип келди. Жынсы кийип келсе, андан башка бир бала көрүп, аны деген ошондой кийип келет да. Же бирөө телефон көтөрсө, Орозбек болоюн деппи? Жок, андай болоюн дебейт. Ошондой, ошого окшоюн депчи. Анан кийин бирөө телефон көтөрүп келсе, мисалы үчүн, эртеси күнү ал дагы атаандаштык болуп эметип келет да. Биз айтабыз да, ата-энеден, эжелерден үлгү алабыз депчи, алабыз, макул. Биз мектепке эмне үчүн келатабыз? Окуганыбы? Демек биз китептен да үлгү ала алабыз. Китептен биз канчалык көптөгөн нерселерди Китептен алса да болот, Болот. Негизи деген эмне үчүн акындар бизге көптөгөн чыгармаларды жазды. Биздин ошо үлгү алсын деп. Акай сиз айттыңыз да, эме таңгемден тепчи аны көрдүңүз беле киносун, ал адамдарга жардам берип, эме кылып адамдарды дарылаган ал. Ал деген андан үлгү алса болот да. Ал деген эме да врач болгон, анан кийин тамак кылган агай. Аны чамандабаш керек да. Аны Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Жыйынтыктап айтып кетсем, бул дүйнөгө жараткан ата-энеден алайлы биринчи мемени үлгүнү. Экинчи апабыз бул мугалимдерден үлгү алайлы. Жанатаңдар байкап турсам, эч ким мындай бир ата-энеден же бир башка нерсени айтпады. Негизинен кыргыз элинде көптөгөн мындай үлгү ала турган инсандар
Акындар, жазуучулар бизде көп. Негизи мисалы жазуучулардан ойго алып кетсек, бул Чыңгыз Айтматов, ошондой эле Мар Байжиев жана башкалар. Ал эми акындардан Токтогул белгилүү акындар Нурмолдон Аркулуу бул ушул дин жагынан адамга эң биринчилерден болуп тааныткан акындардан болот. Негизден мен ошону окуп үйрөнүп, азыр ошону негизден ошол акындан үлгү алсам дейм, анын көзүн көрбөй калсам да ошол өнөрүн улайын деген жакшы үмүт менен. Жыйынтыктап айтып кеткенде, бардыгыбыз эле ошол негизинен көбүнчөбүз эле ата энебизден деп атабыз. Бул деле туура, ата энебизден алалы, анан бирок айлана чөйрөдөгү ошол эмелерден да алсак да азыр эң мен негизи өзүм үлгү алганым кимден үлгү алам? Мисалы мен айлана чөйрөмдөгү жанагы эжелерибизден үлгү алып атам. Мисалы жолук салынып, ошо намаз окугандардан үлгү алып, мен өзүм ошого неметип атам да. Саламатсыздарбы? Негизи эле үлгү алуу албетте ата энелерден, мугалимдерден жана руханий дүйнөсү кенен адамдардан алыш керек да. Тарбия үлгүнүчү. Бирок ошол үлгүгө талап ошол жооп бергидей, мисалы ошол талапка жооп бергидей болуш керек да ата энечи. Биринчи балага тарбия берүүдөн мурда ата эне өзү тарбиялуу болуш керек да. Ошол эмеге өзү татыктуу болуш керек да. Ошол тарбия бергидей болуш керек. Биз деген эгер чындыгында адам болуп ушунчалык бир жашоодо максатыбыз болсо, максатыбыз бар болсо, биз деген өзүбүз эле, мисалы өзүбүз эле үлгүлүү болсо, өзү эле китептерден алып. Кимден үлгү алабыз деп атпайбы? Бул өзү ушул Кыргызстанда биз мусулман болгондуктан ушул дин жака көп басым жасашыбыз керек. Азыркы жаштар болсо көбүнчө батыш жака басым жасап атышат. Бирок ошол басым жасабай, ошол батыштын да жакшы жагын алып, ушул диндин да жакшы жагын алыш керек. Диндин жолун көздөп, батыш жактын да жакшы нерсесин алыш керек. Азыр болсо жаштар намаз окуу. Динден дагы үлгү алса болот экенен да. Намаз окуу десе эле, бирок үстүнө болсо жамынып чүмкөнүп эле сүннөт кийүү эмес. Бул азыркы шартка байланыштуу кийсе болот. Азыркы ошол батыштан алып келген ушул билишибиз керек да. Бизден чоң ата, чоң апаларыбыздан дагы өзүнүн санат насихаттарын бизге айтканбыз, ошолордон үлгү алып, кичинекейлерге, бизден кийинкилерге үлгүлүү болушубуз керек. Жаштар сүйлөсүн. Эми адам деген болсо ушу өлгүнү алыш үчүн жана өзгөрүш үчүн деген болсо, мен оюмча уят болуш керек жана акыл болуш керек да. Мисалы үчүн деген болсо, бир адамды көрүп, биринчи акыл менен ойлонуп, жана ошо туура эмес, уят менен мындай уя алгандай кылып, мындай өзү жакшы жол неме алып кетет да. Орустарда бир жакшы сөз бар эле, по одежке встречают, по уму провожают дегенчи. Бул жерде кийимди обсуждение кылган туура эмес дегенге мен такыр кошулбайм. Адамдын келбети дагы өзүнүн жүрүм турумуна жараша болуш керек. Ошон үчүн биз эң адамдын көркү чүпүрөк деп бекеринен айтылбаса керек. Ошондуктан биз эң негизгиси коомдо, чөйрөдө, айлана тегерегибизде болуп жаткан ар бир адамдан, окуядан бардыгынан оң жагын үлгү ала алат болушубуз керек. Саламатсыздар, жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста деп айтылат да. Андыктан деген бизди жаратканда деген ар бир адамга бул жакшы жана жаман сапаттар берген да. Ошондуктан келби ар бирибиз жакшы сапаттарыбызды өркүндөтүп, ал эми жаман сапаттарыбызды артка калтырууга аракет кылалы да. Азыркы учурда ата энелер толук түрдө үлгү бере албайт да. Анткени азыр шаардык турмушта алсак, эртең менен кетип, кечинде келет. Кечинде келгенде деле чарчайт, ала сүйлөгүсү келбейт, балдар менен мнениясын бөлүшкүсү келбейт да, оюн бөлгүсү келбейт да. Ошондуктан мындай барат, тамак жеп жатып калат, кайра эртең менен туруп, күнүнкү жумуш эле өзгөрүп жок да. Кээ бир ата энелер бар, өз ордун билишет, мындай тарбия бере алышат да, толук түрдө. Рахмат. Анда мына урматтуу коноктор, жыйынтыктап берсеңиз убактыбыз өтө аз калды. Ошол салкын айдан баштасак, кимдерден үлгү аласыңар, анан кантип үлгү жаштарды уктуңар, оюңарды кыска нуска бир 5 секундтан жыйынтыктап берсеңер. Аябай жакшы талкуу болду. Кээ бир окуучулар бул жерде отургандар үлгү ала тургандарын жакшы айтышты. Мисалы ата энелерден депчи, жазуучулардан деп дагы айттыңар, акындардан деп дагы айттыңар. Дагы бир бала айтты, бул жерде баягы Кыргызстан диний өлкө болгондуктан биз динден дагы сабак алышыбыз керек деп. Бирок бир нерсени эске алып кетели, мындай талаш тартыш болуп келет да, динде жүрүшүп, бирок жаман кызматтарды кылып жүрүшөт дегенчи. Динден сабак алыш керек. Бирок бир нерсени эске салып кетейин дагы, баса белгилеп. Бизде бул ислам динин алып келген. Аллах таалам ислам динин түшүргөндө бизге үлгү катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жөнөткөн. Эң үлгү алчу адам ошол да. Силерге баягы бул жерде деген көпчүлүк билем. Медреседе окуганда окуучулар бар.
ошолорго дагы таасир болуш үчүн пайгамбарыбыздан үлгү алсаңар деген ойдо. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул биздин окуучуларга абдан жакшы темада жакшы талкуу болду. Биздин окуучуларыбыздын ою кругозор ушунчалык кенен экенин көрдүк. Мында көп тараптуу варианттарды айтышты. Эң негизгиси бул адам баласы биринчиден өзүнөн өзү үлгү алыш керек. Биринчи өзүнө өзү үлгү болуш керек. Ар кимдин эмесинен бул дээринен кандай болуш, кандай эме болуш туура айтышат. Мында мугалимден үлгү алгандагы толук эмес. Мында мугалимде толук үлгү бере албайт. Анткени бир күндө болгону 5 саат гана мектепте болот балдарыбыз. А калган убактысын үйүндө биринчиден ата-энеден, коомдон өзүнөн өзү үлгү алыш керек дейм. Мына бүгүнкү талкуу силер үчүн абдан чоң сабак болду. Туурабы? Себеби силер бүгүнкү талкуудан көп нерсени үйрөндүңөр жана көп нерсени ала алдыңар жана көп нерсеге жете алдыңар. Эми мына кимден үлгү алдык деп айтып атасыңар. Ар тараптан үлгү алып атасыңар, туурабы? Мына ошол үлгүнү мен силердин оюңарга толук кошулам. Силер ар тараптан үлгү алып атасыңар. Ата-эне болобу, айлана чөйрө болобу. Бирок үлгү алгыла, жакшы гана тараптан, жакшы жактарын гана үлгү алгыла демекчимин. Өзүңөрдүн зээниңерге, өзүңөрдүн дериңерге карап туруп, өзүңөрдүн талим тарбияңарга, билимиңерге карап туруп, өзүңөр тандап алган үлгүнү алгыла. Бирок жаман эмес, жакшы жагын. Мен жана башында айттым, ошо биздин жаштарда тилекке каршы жаман үлгүнү алуу аябай көп атат. Бандиттерден, рекетирлерден, жанагындай кыздардын мушташы алып туруп, анан сүрөткө тартып алып, интернеттен жиберген ушундай нерселерди. Бул ошо келип атат да, ошо батыштан же ушу жаман жерлерден бизге келип атат ушундай үлгүлөр. Анан ошону тез алып атат да. Мисалы башка элдер бар, жаныбызда жашайт. Алардын жаштары албайт үлгүнү. Ошо өзүндө эле жүр да. Биздин жаштарыбыз бир заматта алып алып эле, ошону туурап, мына мисалы жанагындай эртең кечке чейин агент бул деген чынында зыян ден соолукка, адеп аклагы, мисалы жанагындай жвачкалар чайнаган, жанагындай жыртылган эски бир кийимдерди, жана сүрүлгөн кийимдерди кийип алуу, ушундай нерсенин баарын үйрөнүп атсыңар да. Бунун баары туура эмес үлгү деп эсептейм. Ошо биз мына жакшы адамдардан үлгү алганды үйрөнүш керек. Анан ошо жанагы эң эгерде биздин максатыбыз туура болсо, анда биздин үлгүбүз да туура болот да. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыттагы соңуна келип жетип калды. Ошондой болсо дагы кыздардын, балдардын оюн билдиңиздер. Азыркы жаштар кимдерден үлгү алат деген теманын тегерегинде азын улак сүйлөштүк. Азыркы жаштар өзүнүн ойлорун айтышты. Балким биздин даанышманыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы жараткан айтат, өзүңөр өзгөрүлмөйчө коом өзгөрүлбөйт. Демек, өзүбүздөн баштасак, бардыгы жакшы болчудай. Бүгүн сиздерге номер 76 кесиптик техникалык мектеп лицейдин жаштары сүйлөп беришти. Кийинки оодон жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.